Assalomu alaykum futbol ko'rmanlari. Sizlar mening KJRP futbol kanali. Kanalni qo'llov reytingda like jana подписка bosib o'tingizlar. Angliya Premyer Ligasi Arsenal 15-turdan keyin dag'i 1-o'rinni saqlab qoladi. Kecha Arsenal Luton bilan o'yinda 4-3 esebinde jengүүгө жетишти. Ушул жеңиштен кийин Arsenal клубу турнир жадвалында 1-o'rinda бара жатат. Алар Ливерпулдан 5 очкого, Манчестер Ситиден 6 очкого, Астон Вилладан 7 очкого, Тоттенхэмден 9 очкодо алдыда бара жатат. Арсенал Премьер Лиганын кийинки турунда 9-декабрь күнү Астон Вилла менен ойнойт. Милан клубу Бавария оюнчусу Томас Мюллерге кызыгып жатат. Германиялык оюнчу Томас Мюллер Бавария менен контрагын узайтыры элек. Ошол себептен Италиянын гранд клубтары кызыгып жатышат. Алар Интер, Ювентус, Наполи, Милан. Реал жана Гранада оюнунда Реал Мадрид защитниги Дони Карвахаль травма алып, оюнду эрте аяктоого мажбур болду. Натыйжасына караганда Реал Мадридке узак мөөнөткө жардам бере албайт. El Chiringuito газетасынын жазышына караганда Карвахалдын сакайып кетишине 3 же 4 жума кетиши мүмкүн. Маалымат үчүн Реал Мадридтин травма алган оюнчулары өтө көбөйүп кетишти. Алар Гулер, Милитао, Чуамени, Каваминга, Модрич, Куртуа жана Винисиустор. Манчестер Сити баш машыктыруучусу Пеп Гвардиола 175 миллион еврого супер форвард алышы мүмкүн. Манчестер Сити көп гол уруп жатса дагы Пеп Гвардиола жабууну күчөтүүнү каалап жатат. Испаниялык машыктыруучу Милан форварду Рафаэль Яога кызыгып жатышат. Манчестер Сити бул оюнчуну жазгы трансферлер айында алууну көздөп жатат. Манчестер Ситиге бул оюнчуну сатып алуу оңой эмес. 24 жаштуу оюнчунун контрагы Милан менен 2028-жылга чейин. Контрагында бул оюнчуну сатып алуу үчүн 75 миллион евро деп белгиленген. Гвардиола ушул оюнчуну алганды кааласа, Манчестер Сити Миланга 175 миллион евро төлөп бергенге мажбур. Роберт Левандовски Неймар менен бир командада ойноп калышы мүмкүн. Футболчуга Неймар топ сүрүп жаткан Аль Хилал клубу кызыгып жатат. Барселона клубу кече Роберт Левандовскини сатып төлөп жатканын кече видеобузда айтканбыз. Барселона клубунун варатары Марк-Андре Тер Штеген операция болууну ойлоп жатат. Эстетип өтсөк, Тер Штеген белинен травма алган, ошол себептен көптөгөн врачтар менен кеңешип, операция аркылуу сакайын ойлоп жатат. Операциядан кийин Тер Штеген 2 же 3 ай оюнга түшө албайт. Италиянын Наполи клубу өз оюнчусу Хевичаны саткысы келбей жатат. Хевичага Европанын көптөгөн гранд клубтары кызыгып жатышат. Алардан бири Реал Мадрид. ПСЖ клубунун директорлори командасындагы эң жылдыздуу оюнчу Килиан Мбаппени өз командасында алып калууну ойлоп жатышат. Бул тууралуу Арс журналисттери кабар берип жатат. Париж клубунун президенти Килиан Мбаппени калышка көндүрүп жатат. Килиан Мбаппе Франция лигасында эң жакшы бомбардир болуп, тарыхка кирүүгө өтө жакын. Дагы 2024-жылы болуп өтө турган Францияда болуп өтө турган Олимпиада оюнунда Килиан Мбаппе Франция лигасында ойногон оюнчу болуп ойношу мүмкүн. Эрик Тен Хаг биз робот эмеспиз. Манчестер Юнайтед оюнчуларыны чарчап калганын айтты. Бул жумада биз 2 жакшы, 1 жаман оюн өткөрдүк. Командабыз туура жолдо кетип жатат. Биз жакшы оюндарды өткөрдүк, Галатасарай жана Эвертонго каршы жакшы гол урдук. Бирок Ньюкасл клубуна каршы жакшы ойнободук. Биз бул оюндан ыраазы эмеспиз. Бизде 1 очко алыш үчүн 4 мүмкүнчүлүк болду. Биз робот эмеспиз. 6 күн ичинде 3 оюн өткөрүү жана кыйын оюндар. Жана кийинки оюндарга оюнчулардын чарчаганы проблема болушу мүмкүн. Бул өзүбүздү акташ эмес, бул факт, дейт Эрик Тен Хаг. Эми кыргыз футболуна өсөк, кыргыз футболунда чоң жоготуу
Кыргыз курамасынын эң жакшы бомбардири жана капитаны Мирлан Мурзаев 2024-жылы болуп өтө турган Катарда Азия кубогуна катышпайт. Муну футболчу өз Instagram баракчасына жайлады. Мирлан, сен тарых жазган оюнчусуң. Муну футбол көрөрмандары эч качан унутпайт. Мирлан Мурзаевтен керемет жазгыруу жана сокку гол! Мирлан Мурзаев!